Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, кыргызстандык туугандарым, боордошторум. Могу бир топ күндөн бери келаткан соц тармактарда кызуу талкуу болуп аткан блогер жигиттерибиз айтып атпайбы, Сыймык деген жана Мелис деген. Сыймык деген блогер жигит айтып атпайбы ушул. Ушуларга мен 100% кошулам да. Бизди 30 жылдан бери ушундай акыбалга кептеген, ушундай акыбалга алып келген ууру кескич, жейгич коррупционерлердин баарын тең аеосуз мамиле кылыш керек. Президентибиз Сооронбай Шарипович деле айтып атпайбы, аеосуз деп. Сооронбай Шариповичке да айтып кетет элем, ушундан сиздин өзүңүз журт атасы болуп көрсөтүп турган мезгилиңиз ушул жерде. Мына ушундай маалда бүт аеосуз молекинде ичип жегичтер менен күрөшүшүңүз керек. Жана ошондой эле кыргыз элин баарын чакырып кетет элем, ушундайлардын баарын тең күрөшөлү ушулар мененчи. Жана ушул блогер жигиттерди колдоп коелу баарыбыз теңчи. Четте карап турбай эле үйлөрдө жамбаштап жатып, телевизордон, телефондон, соц тармактардан көрүп жамбаштап жатып карап коюп, ии деп койбойлу, кайдыгер мамиле болбойлу баарыбыз тең. Ушуларды колдойлу баарыбыз тең элечи. Жеп ичип жегичтерди камасын. Жана могу күч структураларынын баарына кайрылып кетет элем. Ушулар могу карантин бүтө электечи, ушунун баарын кармаш керек жана камаш керек. Буларга аеосуз мамиле кылыш керек. Карантин бүттү дегечекте булар коёндун сүрөтүн тарткан жерден кетет. Таппай калабыз булар. Булар ушундай уяты жок, бети жок калып келишет экен буларчы, ичип жегиштер. Булардын ден соолугу бат эле ооруп, чет мамлекеттен барып дарыланыш керек болуп калат да. Ушундай заключенияларды чыгарып алып кетип калышат, өзүңүз түшүнбөй калабыз кадимкидечи. Ошон үчүн ушундай маалда кармап буларды катуу аеосуз мамиле кылышыбыз керек да.